Республикада 118 музей калкты тейлөө кызмат кылат. 9 айдын жалпысынан 254 экспонат калыбына келтирилди. Билесиздер, бизде ар кандай баягы абалда алып келинет экспонаттар, ошолорду калыбына келтирүү иштери бар. Андан тышкары 289 көргөзмө уюштурулду 2021 жылы. Жана 383.277 киши музейге көрүүчү катары келди. Маданий агартуу иштеринен өткөн жылдагы музей тармагында эң маанилүү тарыхый окуялардын бири Улуттук тарых музейи ачылды. Кеңейтилген көргөзмө залдарынан туруктуу экспонаттардын саны 1600дөн 4500гө чейин кеңейтилди. Туруктуу көргөзмө залдарынын эл аралык стандарттагы 295 жаңы витрина коюлду. Улуттук археологиялык музей комплексине турникет жана видео көргөзмөлөр орнотулду. 2021 жылдын декабрь айында 22.500 киши көрөрман катары тарых музейине келди. Жана тарых музей акыркы 2 айда, ушул 2021 жылда эсептегенде 2.123.000 сом тапты. 2022 жылга карата кандай иштер бар? Е-музей, электрондук музей ишке ашырылат. Бүтүндөй экспонаттардын бардын электрондук түргө өткөрүлүп, атайын платформага жайгаштырабыз. Өзгөн археологиялык музей менен Сулайман Тоо тарыхый этнографиялык музей бөлүнүп, 2 музейге айланып атат. Манас Ордо улуттук комплексинин жаңылоо боюнча жаңы концепциясы иштелип чыгат жана ишке ашырылат. Сулайман Тоо тарыхый этнографиялык музей комплексинин жаңы концепциясы ишке кирет. ТИКА эл аралык уюму менен биргеликте Каракол шаарында азыр Махмуд Кашкаринин музейи курулуу пландалып атат. Атабейит мемориалдык комплексинин жаңы концепциясы иштелип чыгат жана ишке ашырылат. Каракол шаарындагы тарыхый аймак тануу музейи областык статистикалык башкармалыгынын имараты жаңыланып, ал жакка көчүү маселеси бүгүнкү күндө каралып атат.